Мен бүгін Берлинден 2 сааттық жердегі Ростов деген шаардамын. Демалыш күні ушул жакта кыргыз студенттер иштейт деген атайын келдим. Келгенин максаты биринчиден студенттер менен таанышайын, алардын жашоо, иштөө шарты менен таанышайын. Анан эң негизгиси Кыргызстандан Германияга келе турган студенттерге ушул жерден кайрылуу жасайын дедим. Мына мен азыр 4 студентибиз менен отурам. Таанышып алсак. Атың ким? Атым Жабдан. 18 жаштолум. Өзүм биринчи курсту аяктап, ушу Германияны көрөйүн деп келдим. Биринчи жолу келдиң, Азамат. Менин атым Эржан болот. Мен азыркы учурда 20 жаштамын. Быйыл экинчи жолу келишим. Былтыр келип кеткенмин. Дагы да быйыл келип, көбүрөөк билип, Германияны көбүрөөк изилдеп, дагы да өнүгөйүн деп быйыл дагы келип отурам да. Азамат. Былтыр кайда иштедиң эле? Былтыр Макдональдс деген кафеде иштегем. Макдональдста. Канча иштеп кеттиң? Былтыр 52 күн жумуш болгон. Өзүм эсебим боюнча чыгаргам. $3,500 тапкам да. $3,500 үйгө алып кеттиңби? Аны деген $500 ушул жактан эле кийимге чалып, обратно билетимди алып $300. $2,700 алып кеткем. Үйгө алып бардым. Быйыл кайда иштеп атасың? Быйыл Kaufhaus'ta. Бул магазин. Бул магазин да. Ичинде баардык нерсе бар. Кайсы жерде иштеген жакшы болот экен? Негизи экөө тең минус жагы, анан плюс жагы бар да. Kaufhaus деген бул жумуш өтө жеңил. Жеңил дегенде өтө эмес. Жеңилирээк, бирок проблемасы тамак жок. Үйдөн тамак кылып барып жешке туура келет. Макдональдста болсо ошол жерде тамактан эле жеп, турсак ток болот да. Kaufhaus'ta бир аз ачкараак болосуң. Өзүң акчаңды алып. Бирок магазинде көбүрөөк сүйлөп, немис тилин жакшыраак үйрөнөсүң да. Магазинде көбүрөөк сүйлөйсүң, өтө көп адам келет. Тилди жакшы үйрөнүп каласың, жумуштагы жеңилирээк да. Көп кыймылды талап кылбайт. Көбүнчө тилди иштеп туруш керек да бул жакта. Быйыл канча акча иштеп таап кетейин деп турасың? Быйыл эми иштеп тапканда көрөбүз, эсептейбиз. Бирок оюбузча ошо былтыркыдай эле болот го. Быйыл деле 2 айга эле келдим да. Кайда жашап атасыңар? Ошол ишке жакын эле жерде, бир 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк жол. Рибниц Дамгартен Вест деген жерде. Канча студент бар? Жашайбыз, 2 студент жашайбыз. Бул досум экөөбүз, Шабдан экөөбүз. Шабдан экөөңөр. Бул шаарда канча студент бар? Бул шаарда негизи таксан билбейбиз, бирок өтө эле көп да. Жок, Кыргызстандан келген. Кыргызстандан келген. Ростокко келген. Студенттер таксаны белгисиз, бирок көп. 500ге жакын, 500дөн да ашып кетет го. Ушул жерге жазын жайында келип кетет. Кыздар кайдан келдиңиз? Менин атым Нуриза. Мен дагы быйыл экинчи жолу келишим. Былтыр мен да Штольц деген магазин иштегем, Эржан иштеген. Быйыл болсо пекарныйда. Былтыр жаккандыгы үчүн быйыл да келип отурам да. Пекарняда иштейсизби? Буларда нандардын түрлөрү укмуш көп, Ооба, нандардын аябай көп түрү бар. Кичинекей буларда бирөө тикен деп коет. Кичинекей нандар. Кайсынысы жеңил? Магазин, пекарняда иштеген? Если честно, былтыр жеңил болгон жумуш. Бул жакта адамдар кечке келип кетип, туристтер аябай көп болгон үчүн азыркы учурда бир аз жүдөтүп коюшат. Бирок жумуш жакшы. Чыккан жумушту иштеп атасыз да, туура? Менин атым Айдана, 19 толдум. Жакында эле туулган күнүмдү өткөрдүм Германиядан. Куттуктайбыз. Рахмат. Өзүм рыбный ресторанда иштейм. Мындай жака окшош туристический жер. Азыр сезон башталган үчүн абдан кишилер көп. Мен өзүм деле 1 ай болду келгениме, келгенден бери кишилер көбөйдү деп айтат коллегалар. Ал жерде ким болуп иштейт? Ар кандай позиция, кассадан баштап кухняга чейин. Анткени аяктан сразу эле жазап берип турасың да. Киши аябай көп болсо только кассада туруп
кассада иштейм. Балыктарды взвешивать этип, сатып, сүйлөшүп, консультация берип, анан жерде алмаштырабыз позицияларыбыз менен. Же кухняда жасап, тамактарды, же кассада турат. Азамат. Жатакана жөнүндө айтып берсеңиз. Жатакана боюнча ошо Кыргызстандан бул жака келатканда договордо болот да, жатакананы же өзүңөр табасыңар, же болбосо биз компания таап беребиз депчи. Ошону жакшы окуп, түшүнүп келиш керек бул жака. Ушундай учурларды угуп калдык. Жатакананы өзүңөр табасыңар деп, бирок алар ага чейин билишкен эмес. Жатакананы өзүлөрү таап, анан ошентип үйү жок калгандар ошондон болот деп ойлойм да. Бул жерде келет, кайерде экен жергиликтүү болбогону менен билбейт, шаарда биринчи жолу кыйналышат экен да. Ушундай учурлар болуп калат. Работодатель жатакана таап берген учурлар болобу? Ооба, мисалы үчүн биздикин азыр общий эле работодатель таап берет. Суммасын жазып коет да, мисалы үчүн 1 айга 250 евро депчи. Анан ошол эле жерде кымбат да болуп калат да, 1 айга 500 депчи, 400 деп. Анан ошону карабай келип алып, же болбосо түшүнбөй эле келип, бул жака келип, мисалы үчүн бул досум экөөбүз эки жакта жашайбыз. Жашасак, мисалы үчүн мен 250ге жашасам, бул 400ге жашап калса, неге мен 400ге жашайм, шарты мындай эле деп проблемалар ошондон башталып, ызычуулар ошондон чыгып атат да. Ошону Кыргызстандан билип, мүмкүн болсо бул жактан работодателден сурап, кандай үй, шарты кандай, полный сүрөттөрүнөн бери көрүп келсе жакшы болот да. Мындай отельдерди элестетип келип алсак, мисалы үчүнчү, бул жакта биз ойлогондой болбой калса, проблема башталат да. Ошо болуп калат. Спартанский шартка жашаганга даяр болуп келиш керек экен да, казарменный дегенде. Студенттик общежитияда вот сиздики жагынан жакшы. Бизге азыр жакшы да, мисалы үчүнчү. 3 этажный. Азыр 3 этаж үйдө жашайбыз, эки эле бала. Бул эме болот да. Договорду бергенде көбүнчө студенттер Германияга кетип атам деп эле аны немисче жазылганды окуп түшүнбөй эле кол коюп салат да агачы. Макулмун деп, андан кийин ойлору боюнча булар отельде жашагандайбы деп, Европа десе ошентип ойлондук. Ошондо отельде жашагандай деп ойлоп келип алышып, анан кичине ожидание реальность болуп калат да. Биз Эржан экөөбүз буюрса Кудайга шүгүр жакшы үйдө жашап атабыз, 3 этаж үйдө. Экөөбүз отдельный комнатада жатабыз. Бардык условия бар. Wi-Fi'дан башкасы, бирок шүгүр эле. Биздин работодатель эки квартираны снимать этип берген. Биз көбөлөбүз, Пешкус биздин фирманын аты. Аябай эле чоң эле жер экен, филиалдар бар экен, именно Северная Германияда. Анан 10 чакты кыргыз жашайбыз, эки квартирада. Экөөтөн 3 комнатадан, бир комнатада 2 киши. Обычный эле квартира, бүт условиялары бар, Wi-Fi бар бизде. Ошол негизи мен келгенде даяр болчумун. Балким общага болуп калат деп, бирок келип карап, мага жакты. Баары жакын, жанында супермаркет, ошол дагы негизи жакшы экен. Супермаркет алыс болсо эле кыйналып каласың да продуктларды ташканда. Мектепти качан бүттүңөр? Быйыл 22-жылы. Бирок студентсиңер, Ооба, студент. Бишкекте жүргөндө иштедиңер беле? Ооба, иштегем, бирок бул сферада иштеген эмесмин да. Сеть быстрого питания. Siz kim menен жашап атасыз? Биз негизи общагада турабыз. Ал жакта 6 кыргыз болуп жашайбыз да. Анан жумуштан кийин бири-бирибиз менен сүйлөшүп, жумушта эмне болду, же билбейм, нелерди көрдүк, талкуу кылып, кызыктуу күндөрдү өткөрүп атабыз. Биздики дагы айына 245 евро.
бир комнатада 2 киши турабыз бизде. Бүт шарттары бар. Wi-Fi бар. Бирок Wi-Fi жок бизде. Телефонга канча кетиресиңер бир айда? Телефонго мисалы биз келгенден бери сим карта алган эмесмин. Кээ бирки Wi-Fi бар жерлерде колдонуп коебум. Мен кетирем телефонгочу бир айга 30 евро салам да. 60 гигабайт берет. Мындай үнөндө экономдоп иштесең жакшы эле да, жетет 30 евро. Башка шаарларга бардыңарбы? Башка мамлекетке чыга элекпиз, бирок Германиянын ичиндеги Берлин, башка шаарлар өтө көп. Ошолордун баарын көрүп чыктык да, островторго барып, баарын эле көрүп койдук. Эми буюрса жакын арада Францияга барсакпы деген ойлор бар. Үйгө да акча калсын. Силер чыга элексиңер, Жок, бирок планда бар. Азыр бир аз топтоп биринчи зарплата алгандан кийин чыгып келсе болот деп ойлойм. Негизи бияка келерде желательно сен кайсы вакансияга барсаң, ага чейин Кыргызстанда ошол сферада опытыңар болсо, менин оюмча плюс. Анткени уже примерно билесиңер да базаны. Анан бияка келгенде кичине оңоюраак болот. Анкета заполнять эткенде да уже сурайт компанияга кирерде кайсы сферада иштегенсиңер, кандай опытыңар бар, канчалык опыт болсо, ошончолук жакшы болот деп ойлойм. Анан дагы бир нерсе айткансам болот. Бул жакта темир жол аябай өнүккөн үчүн, мисалы былтыры болсо айына 9 евро тикет уюштуруп коюшкан да Германиянын өзүнүн эл үчүн. Аябай эле жургал болгондо эми 9 евро айына төлөп коюп, билет тикет алып коюп, ошону кечке көрсөтүп, Германиянын кайсы чети болбосун бекер эле баргандай болчу. Быйыл болсо 49 евро, бирок ал деле сонунда. Ушул жагынан аябай өнүгүп, ойлойм, бизде дагы темир жолдор өнүксө. Германияга кантип келсе болот? Кандай документтер керек? Канча убакыт талап кылынат? Бул Германияга келиш үчүн биринчи курс же биринчиден 3-чү курска чейинки окуп аткан жылдагы документ керек, студентмен деген подтверждение керек. Бул немисче которулганда бул иммартикуляцион бишайдунг деген документ. Ага деген универдин ректору же деканы коюп бериш керек колду. Ал коюп бергенден кийин бул документ подтверждениеге кирет. Бирок мен окуган аграрный университетинде бул ректор мага 4 ай кол коюп бербей койду. Жана мен жанында 10 чакты студент бар болчу. Аларга дагы коюп бербей койсо, алар эки жолдон киргенде эле коюп бербейм деп коолап койсо, колдун кое берип коюп, ошол үчүн Германияга келбей калышты алар тилекке каршы. Эмне кол койбойт? Силерди деген клубника тердирип коет, андан кийин мага эле жаман сөз тиет деп булар өзүн ойлоп койду ректорлор. Андан кийин да жатып атып, эме кайра кирип, эметип аткандан ошентип кол коюп берле деп аткан үчүн мага коюп берди. Коюп бергиси келбей атып коюп берди. Ата-энең корккон жокпу сен Германияга кетип атканыңда? Үй бүлөдө жаш эң кичүү баласы болгон үчүн коркушту. Бирок өзүм максатымды аткаруу үчүн бардык күчүмдү колдондум. Ошо мен азыр ата-энем эмне деди? Алар да клубника терип кул болосун деди. Ошентип айтышты, андай учурлар да болду, бирок азыр баары жакшы, Германияда жакшы жүрөбүз. Бардыгы сонун. Мен өзүм Манас университетинде окуйм. Биздин каникулубуз башка университеттерге университеттерден караганда кечирээк башталат каникулубуз. 15 сентябрларда. Быйыл биздики 12 сентябрда башталмак. Жана мен 12 сентябрга чейин калып иштесем болмок, бирок ректор только 1 сентябрга чейин уруксат берди. Анткени көбүнчө балдар биякта акчага кызыгып, Кыргызстанга кеч барган студенттер да болду. Анан ошон үчүн быйыл 1 сентябрь деп коюп берди. Мен да көп чуркап биз студенттер менен сүйлөшүп, ректорду вообще койбой аткан, негизи башында хотя бы 1 сентябрга чейин деп. Аны Эмнеге койбой атты? Ошо документ
Имартификацион жашайт. Документ. Ата биз студент экенбиз, ушул университетте окуйбуз, мынча ушул жумушка барайын деп атабыз, ушунча саат иштейбиз деген документ болчу. Эмне болбой кыйнады? Анткени биз өзүбүзгө жоопкерчилик алгыбыз келбейт, анткени ага чейин бир мындай жаман окуя болуптур. Ошон үчүн. Мына Германияга келгенде студенттерге айтышыбыз керек, этият болуш керек да. Анткени үйдө ата энелер күтүп атат. Бул жакка келип ДТПга түшкөн учурлар болуп атат. Жаман мындай результат менен болгондор дагы болуп атат. Анан жанагындай кичинекей кыйынчылыкка туруштук бербей кыйкырган учурлар да болуп атат. Көңүл буруп. Элдин баары азыр Германияга барат десе эле, сен немистер кул кылат экен, клубника берет экенсиң дей берет. Клубника тер көрдүңөр беле? Жок, клубниканы былтыр Макдональдста иштеп жүргөнмүн. Кассада, напиткиде ошентип жумуш жакшы болчу. Эми жумуш жакшы болгон себеби, тилди жакшы билсең, оңой жумуш да. Тил билбесең кыйын жумуш. Клубникага келатканда деле айтат, тил билбейсиңер, значит клубникага барабыз депчи. Ал студенттер өздөрү макул болот да. Мен клубникага окубай туруп барам депчи. Кичине акча экономдой, курска барбай эле акча таап келем деп ошонун айынан клубникага келишет да. Ошо былтыр Макдональдста иштеп жүрсөм эле Инстаграмга чыккан экен, ошол клубника терип кул болуптур деп. Апам чалат үйдөн. Чалып эле балам, сен эмне алдап жүрөсүң бизди? Клубника терип жүрүп турбайсың деп. Жок десем ишенбей ушинтип клубника терип таң атпай чыгып силер кул болуп атасыңарбы? Айт дейт. Анан өзүм айтып түшүндүрүп иштеген жери тартып көргөзүп, менмин деп айтып анан ишендиргем араңданчы. Көпчүлүк элдер ошол клубника терип барып кул болосуңар деген азыр ошондой ойлоп калышты да. Мына азыр студенттер ортомчу агентстволорго мындай акча берип келип атат да. Мына эмдиги жылы кандай, өзүң өз алдыңча келе аласыңбы же кандай? Эмдиги жылы өз алдымча келгенге аракет кылып көрөм. Бул жактан эми тилди жакшы билсең, өз алдымча келе аласың да. Тааныштар да бар болуп калды. Тааныш болуп калды бул жактан иштеген немистер өздөрүнүн жардамын аяшпайт, булар жардам колунан келсе сразу берет. Немистер кандай калп болот экен да? Кыргызча мындай адамгерчилик мамилеси болобу же баягы кинодогудай булар жана эсеп кысаптуу адамдар болот беле? Булар аябай жакшы адамдар экен. Эми мына эсеп кысапка так полный. Эми бир сөз менен айтсам, өзүм булар деген бир сөз менен айтып коеюн. Если булар мусулман болгондо тез эле бейишке кетсе керек, ушундай жакшы адамдар да буларчы. Булардын бир эле кемчилдиги мусулман эмес. Бир эле кемчилдиги мусулманбыз. Башкасы полный жакшы да. Бизден Кыргызстандан эми өзүм элим ал жерде, өзүм элим эч ким жетпейт, бирок адамгерчиликтүү жагы, мамиле, мындай адамдарга кылган мамилеси, кичпейилдүүлүгү өтө жакшы да. Мына студентсиңер, окуунуда бүтөсүңөр. Анан эгер бул жакка келип туруктуу иштеп калам десеңер, мүмкүнчүлүктөр барбы? Негизи окуп жатып Кыргызстанда кайсы багытта окуп атсак, ошого жараша бул жактан дагы жумуштарды тапсак болсо керек. Мен өзүм туризм факультетинде окуйм. Если тилди дагы өнүктүрүп, өзүмдүн оюмдагыны, бардык нерсени эркен сүйлөп алсам, туризм багытында же болбосо отель боюнча деле азыр жумуштарды буга чейин деле мынтип сүрүштүрүп, сураштырып көрдүм. Лично мен өзүмө жумуш таап алсам болот экен да. Ошол сыяктуу эле башка кесиптерге деле жумуштар толтура болсо керек деп ойлойм. Силер өзүңөргө эле эмес, дагы бир-эки иниңерге, сиңдиңерге жол көргөзүп, жардам берип, аларды алып келип, жана эң негизи элди, жерди таанытып, тажрыйба жыйнатып, өзүнүн күчүнө өзү ишенгендей, ар кандай ситуациялардан өз алдынча чыгып кеткенге мындай үйрөтүп коюшуңар керек. Биздин убакта дагы студенческий отряд деп коет эле. Биринчи курстан баштап биз отряд менен барып жайын иштейт элек.
Менин эсимде биринчи курста Ярославлга барып иштеп келгенбиз. Анан чынын айтсам ар ким ар кандай акча иштеп тапкан. Алды 1,5 рублей иштеп тапкан. Мен мындай 0-0 болуп чыктым да. Анан раматтылык атам бүткөн экен. Элдин балдары строй отрядтан 1-2 миң рублей таап келет депчи. Анан мен жөн эле келдим. Менден сураган жок, апамдан сурап акча таптырбы деп. Анан жок деди. Анан атам мага эч нерсе деген жок. Кийин апам айтат. Анан мен окууга каникул бүткөндө атамдардан акча алып кеткем. Бүгүнкү күнгө чейин эстесем уялам да. Балким бир аз жалкоорак болгом, же туура эмес мындай ишке туруп калгам. Муну айтайын дегеним, мына сен былтыр 3.000 евро таап кетипсиң, быйыл 3.000 евро таап кетип атасың. Өзүңдүн кийим кечегиңди, контрагыңарды төлөйсүңөр. Ата-эненин көзүн карабайсыңар, балким аларга да жардам бересиңер. Анан силердин бул жакка келишиңер негизги максаты, менин оюмча, акча деле эмес. Биринчи главный эмес. Бул атаң барда жер тааны, атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деп коет кыргыздарчы. Башка өлкөгө барып, алардын маданиятын үйрөнүү, алардын иштөө маданиятын үйрөнүү, анан кийин алардын тилин үйрөнүү. Атайын программа бар студенттердин, жакы каникул убагындагы жумуш программасы деп аталат. Сериен жок. Кыргызстандан жылына 5.000-6 миң адам келет. Быйыл дагы көбөйөт. Мына силер Ростов деген бир Жалалабадтан кичинекей эле шаар. Бирок мына 500 студент. Примерно ошондой көп да. Көп болушу мүмкүн, азыраак болушу да мүмкүн. 100 студент келип деп атасың. Жыл сайын көбөйүп атат. Бирок көбөйгөн сайын ажиотаж болот экен. Мен Германияга барам, анан сендей шабдандай болуп $3.000 иштеп табам, анан мындай эс алам. Сен жана айттың, бир жумасына 3 күн иштеп, 4 күн дем аласың. Макул болуп калат. Анан ошол дем алган күндөрү Европаны кыдырып көрө аласыңар. Анткени визаңар Шенгенде, туурабы? Көп тарыхый жерлерди көрөсүңөр. Анан эми муну уккан адамдын баары келебиз дейт. Ажиотаж болот. Ажиотаж болгон жерде алдамчылык болот экен. Виза ачып берем, жумуш таап берем деп алдан ала акчасын 1 жыл мурун алып койгондар болот экен. Кээде чын ниети менен фирма ачып, жаштарды жумушка жөнөтөм деп тажрыйбасы жок болуп, договорлорду мындай надежный договор түзбөй келгендер мындай жумуш таба албай калган учурлар болот экен. Анан мен силер менен жолугуп, силердин мисалыңарда Кыргызстанда ушул студенттерге айткым келет да. Бул жакка келгенде керек болсо кара жумушка даяр болуп келиш керек. 2 ай деген бул бир пас эле өтүп кетет. Анан бул жумуш жагат, мунусу жакпайт. Акчасы көбүрөөк жумушка барам или жеңилирээк жумушка барам десең, убакыт тез эле өтүп кетип калат да. Акчаң жок болсо эч жака чыга албайсың. Жумушуң жок болсо Европаны кыдырып да кете албайсың. Мына сиз айтып атасыз, любой позицияда иштейм деп. Кухнясына да барат, официант да болот, кассада да отурат. 18 жаштагы кыз. Мына үйдөн быйыл эле чыкты деп койсо болот да. Анан эмдиги жылы бышат, көрөт. Эгер бул жерде иштеген адам Кыргызстанда жөн эле бир ресторандай башкарып каласыз да. Анан мен ушул студенттерге дагы бир жолу кайрылам. Урматтуу студенттер, силердин эл көрөйлүк, жер көрөйлүк, тил үйрөнөлүк дегениңер колдого татыктуу. Ал жакта тил үйрөнгүлө. Ал жактан базалык болбосо бул жактан үйрөнүш кыйын болот. Жумуш табыш кыйын болот. Фирма тандаганда надежныйын тандагыла, тарыхы барын тандагыла, сураштыргыла. Ажиотажга берилип, мындай 2-3 эсе мындай куру вадаларга ишенип, акча бербегиле.
Мен азыр биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Германиянын ички иштер министрлиги менен бул жакка жаштарды келип иштешине шарт түзүп, виза берүүнүн тартиптерин жөнөкөтөйлүк деп. Мындан кийин дагы бул жакка жаштар көп келет. Эми жаштар келсе эле баары эле кыргызды дүйнөгө таратат экенбиз. Ошондон ары барып жок болуп немис болуп кетет экен дейт, бирок кыргыз боюнча калат экен. Окуп кайра Кыргызстанга барып атат. Силердей болуп келип 1-2 ай иштеп кайра Кыргызстанга барып атат. Анан эми биз эмени көрүшүбүз керек, дүйнөнү көрүшүңөр керек, көрүшүңөр керек. Силерге ийгилик каалайм. Рахмат чоң. Деп атайын, биздин акыбалды билейин деп, көрөйүн деп, ошончо жактан келип, биз менен жолугуп, эң негизгиси убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңиздер ийгилик, дагы да жакшыртып, ушундай жакшы иштерди кылып жүрөңүздөр. Жардамыңыздарды эч качан унутпайбыз. Силерге да рахмат. Эми мен баарына жолуга албайм. Бул жердеги ошол көргөн жердештерге, студенттерге менден да салам айтып койгула. Германияга келген студенттер өзүнүн проблемаларын өзү чечет. Жердештери чечип берет. Элчиликке мындай кайрылышпайт да, абдан аз кайрылат. Анткени баары айтат, башка элчилер айтат, сиздики жакшы, эмнеси жакшы десе, Германияга билимдүү, өз алдынча иштин көзүн билгендер барат. Мындай эмесин жүгүн элчилик артпай эле өздөрү бүтүрүп алат дегендей да. Чын эле мына Ростовдон 500 адам жылына келет экен. Мисалы элчиликке эч ким кайрылып канча кайрылса качан кайрылат? Паспортун жоготуп алса кайрылат. Кеткенге мындай документ даярдап бериңиздер. Үйлөнүп калгандар кайрылышы мүмкүн. Элчинин бир чоң бийлиги бар экен да. Элчи Кыргыз Республикасынын атынан нике кыя алат. Анан мен кече эле 2 жаш кыз менен жаш балага мен күбөлүгүн тапшырдым. Сүрөткө түштүк, желектин алдында туруп. Мындай ЗАГСтын кызматкериндей эле мындай кызмат көргөздүм да. Анан эгер планыңар болсо, элчиликке ар дайым кош келгиле. Рахмат сизге дагы. Вактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн. Негизи эле ошо кайсы жерде болбосун тың болуш керек экен да, адамчы өзүнө. Ар жерде ар түрдүү ситуация, ар кандай абал күтүп турушу мүмкүн да биздечи. Келебиз деп пландап жаткандар болсо, ар түрдүү өзүн ар тараптан даяр сезип келсе, жашоого дагы, бул жакта жашоого дагы оңой болот да. Бизге ушундай алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушинтип биздин дагы оюбузду, ой пикирибизди угайын деп, өзүбүздүн дагы сөздөрүбүздү берип бизге как наставник болуп, бизге дагы бул сиз айткан сөздөр чоң таасир этет, буюрса бүгүн болбосо дагы бир күн этет. Ошо сизге чоң рахмат. Ушу Германияга негизи полный Европаны кыдырып, өзүбүздүн кругозорду чоңойтуш үчүн келгенбиз. Акчаны тапсак болот, бирок бул Европаны көрүп, тарыхый жерлерди көргөн бул көп кишинин колунан келбейт. Жашың канчада? 18-де. Депутаттай сүйлөйт да. Чын эле Германияга аттыңа балдар келет экен. Өзү депутат берсе. Жоксун болуп. Кыргызстандагы досторго, туугандарга салам айтып койсоңуздар болот. Мен баштайын мындай. Мен салам жолдойм. Жалпы Кыргызстандык, кыргыз элиме, досторума, өзүмдүн жакын туугандарыма, үйдөгү ата-энеме, чоң энеме салам жолдоп коюйн деп чечтим. Кыргыз элим, аман болуңуздар. Мен дагы бүткүл кыргыз элине, анан буюрса келечекте Германияга, Европага келип иштеп, эл жер көрүп,
кругозорумду өнүктүрөм деген бүт жаштарга салам айтам жана үйлөнө жакындарыма досторума. Мен өзүм үйдөн салам айтам. Чоң атама, чоң апама жана ата-энеме. Мени тааныган бүт адамдарга салам. Мен ата-энеме жана өзүм жакын досторума салам айтам. Жана бүт түгөл жалпы Кыргызстан элдерине салам айтам.